Салам достор, бүгүнкү болуп өткөн UFC 268 турнирге UFC мушкелери өз сөздөрүн кыскача калтырды. Бен Аскрен: чындап эле чендилер барган сайын артка бара жатат. Алжамейн Стерлинг: бул күрөш жалкоолук. Дастин Поре: оба, Али Абдулазизди баарыбыз билебиз. Ал менеджер Усман Гейджи Хабиб Ислам Хамзаттын менеджери болот. Бүгүн эле эмес, ар бир турнирде Али Абдулазиздин мушкелери активный болуп келген. Жана бүгүн Гейджи чендилерди жеңиши менен чемпиондук куруу үчүн ага салгашуусуна жол ачылды. Менимче Дастин Поре менен Чарльз Оливера экөөсүнүн кайсыл бири жеңсе, ошол менен салгашса керек Джастин Гейджи. Себеби алдын ала бул нерселерден Дана Уайт менен сүйлөшүүлөр болгон. Балким бул келишүүлөр өзгөрүп кетиши мүмкүн. Джастин Гейджи буга чейин чемпиондукка ылайыктуу экенин алдын ала айтып келген. Жана бул нерсени да далилдеп койду. Экинчи раундда чендилерди нокаут кылып таң калтырды. Бирок эң кызыгы мен ойлогон элем, күрөшүү боюнча Гейджини чаап уруп салат деп. Тилекке каршы андай болгон жок. Гейджинин урөөнү башка экендиги билинип турду. Камар Усман жана Колби Конгтондун салгылашуусу экинчи раундда деле бүткөнүнө аз калды. Себеби экинчи раундда убакыт аягына жетпегенде бул раундда Колбиңди жеп салат эле Камар Усман. Кантсе да Усман чемпион курун сактап чемпион боюнча калды. Менимче эми UFC'ден кетсе да болсо керек. Себеби топтогу мушкелердин баары эч ким калбаптыр. Акыркысы Колби болчу. Эми мындан ары Усмандын кийинки турнири болгуча жок дегенде жыл өтсө керек. Себеби башка мушкелер топко чыккы чейин. 5 раунддук салгылашуулардан соң Колби раунд убакыт жетпегенин да кошумчалап өттү. Силер эмне деп ойлойсуңар? Убакыт көп болгондо Ковингтон урат беле? Бүгүнкү салгылашуулар мага өтө жакты достор. Силерге жакса видеого класс баскыла. Роуз Намаюнес да өз ременин титулун сактап калды. Эң сонун десеңер каналга катталгыла. Жаңы кабарлар чыкса силер менен бөлүшүп турам. Аман болуңуздар.